Кыргыз-Кыштак айылынан келген жүздөй тургундар 11-март күнү райондук администрациянын имаратынын алдына чогулушту. Алар көп жылдардан бери чечилбей келе жаткан талаштуу жер участкаларын айыл өкмөтүнүн эсебине өткөрүп, турак үй курууга, жер тилкеси жокторго бөлүп берүүнү каалашат. Эң негизгиси Санжико жоопкерчилиги чектелген коомунда турган 10 гектар жер аянтын кайтарып алуу болууда. Элдин ушу негизги эле талабы мына ошол 10 гектар жерди алуу болуп атат да. Ушу 10 гектар жерди алсаңар, бизге ушу огород ушу кылып туруп бергиле дегенде максат. Мындай талап менен жергиликтүүлөр бир канча жолу айыл өкмөтүнө кайрылышкан. 2003-жылы Санжико жоопкерчилиги чектелген коому 25 жылдык мөөнөт менен бактарак тигүү максатында жер участогун пайдаланууга алган. Бирок ушул күнгө чейин жер тилкеси башка максатта пайдаланылып келген. Бак-дарак эгүү үчүн деп туруп алганда, бирок мына ошол жердин 4 гектарын гана ушу халы эгип, баягы күрүч өндүрүп, калган ошо 6-7 гектары жөн эле ошо мурдагы кандай алынган болсо ошол бойдон эле жатат. Эми мен ойлойм, бул дагы ошо мыйзамсыз деп билем да. Бак кылганда 13 жылда мына көп турасында мына жерлерде илгерки ушу 13 жылга боло элек ушу бактарга өсүп уже мөбасын берип атат. Бирок бул ишкана бир да дарак отургузуп бир өздөштүргөн эмес да. Мына көп турасында бош тала жатат мына. Кантип болгон болсо ошо бойдон турат азыр. Буга чейин аталган жерди кайтарып алуу боюнча айыл өкмөтү сотко кайрылган. Райондор аралык соту жер участогун айыл өкмөткө өткөрүп берүү боюнча чечим чыгарган. Бирок Санжико жоопкерчилиги чектелген коому 2015-жылы областтык сотко берип, өз пайдасына чечкен. Жергиликтүү тургундар аталган ишкана жерди мыйзамсыз пайдалангандыгы анык болуп турса да, айыл башы тарабынан кайтарып алуу аракети болгон эмес дешүүдө. Баягы ошол мыйзамсыз жер дана Абдразакан жери. Муну алып бере албайсыз. Siz kimdi böyle korkup atasa taysaldak. Bunu elge aytalbaysız siz. Siz işte elbaysız. Ben ötkönde hem aytım siz. Slabıysız. Sizçi. Elin tağın çeçelbaysız. Elde hem kıynan. Özünüzde hem kıynan. 3 yıl bana sürdürüp böyle bir жерlik ekemiz, aka ekemiz, Ahmet Tuğan ekemiz dep siz eldi kıyna verdiniz aka. Айыл өкмөт башчысы сотко кайрылууга чамасы жетпестигин айтты. Ошол мезгилде акча каражаты жагынан кыйынчылык болуп турганын, жана атайын жактоочу жалдаганга да акча керек эле деп жооп берди. Мындай жообу менен район акиминин сынына кабылды. Бул жеринде чечиле турган маселе. Мына маселе райондук администрацияга биз дагы буга киреше албайбыз. Соттун чечимине мен баа бере албайм. Доогер катары айыл өкмөт ошо мезгилде бериш керек. Мен дагы толук кошулам. Азыр келип бизде экономикалык кыйынчылык, каатчылык деп аткан. Ал эме эмес ал. Шултоо эмес ал. Район башчысы жакынкы күндөрдө бул маселе боюнча айыл өкмөтүн жогорку сотко кайрылуу тапшырмасын берди. Эгерде соттун чечими менен жерди кайтарып алышса, көп жылдардан бери тамаркасы жок тургундар турак жай куруу ниетинде. Мындан улам өз алдынча жер участокторунду аныктап алышкан. Анткени айылдыктардын басымдуу бөлүгү 2-3 кожолук болуп бир үйдө жашап келет. Бул жерде өкмөт балансы калсаң, үй жайга, мисалы үйдө бир үйдө 3 келин отургандар бар, мисалы тыгылып, ошо мага үй жай керек. Ошону чыгып отурам, башка ишин таштап атып районго барып, башка жака барып, эми ушул чечилип калса, элдин пайдасыга. Биз бүгүн үй жай алсак, жакшы ниетти үй салабыз да. Эмне кылат дегенден башка биз. Бирок айылдыктардын мындай ниети жакынкы күндөр эле чечилип калуусу мүмкүн эмес. 10 гектар жер аянты айыл өкмөтүнө кайтарылган учурда да тамаркага бөлүп берүү үчүн тиешелүү иш кагаздарын даярдоого убакыт керек. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.